2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Анын алкагында бир канча мамлекеттик кызматтардын тейлөөсү жакшыртылат деп убадаланган. Андыктан биз бүгүн Нокат районундагы паспорт берүү мекемесинин ишине жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Мен 8:30 деп эртерээк келип алып алайын деп өчрөт болуп кетет. Анан эртерээк келип алып алайын деп эртерээк келдим. Жетекчи больничныйда. Азыр орун басар аз келет. Чалдым аз, байланыштым аз, жолдо жатат. Мени жол эмнекиле кылып жөнөкөй баглач. Азыр мен Нокат райондук калкты тейлөө борборунда турам. Азыр саат таңкы 8:30, бирок мында ушул кезек күткөндөрдүн саны аябай эле көп экен. Ал эми бул мекеменин иш убактысы саат 9-дан тартып башталат. Бирок ар дайым ушул кезек күтүүлөрдүн көптүгүнөн жарандар эртерээк келип, ушул өзүнүн кезегин алууга аргасыз болушат экен. Көргөндөй бул мекеменин иш убактысы саат канчадан канчага чейин карап көрөлү. Бул жерде жазылыптыр, ушул 5 күн иштешет. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, эртең мененки саат 9-дан кечки 6-га чейин жумуш убактысы экен. Ал эми ушул түштөн убактысы 12:30-дан 1:30-га чейин экен. Бул жерде ушул өзүңүздөр көргөндөй аябай кезек күтүүлөрдүн саны көп. Андыктан биз ушул кезек күтүп жаткан жарандардан сурап көрөлү. Саат канчада келди, тейлөө сапаты кандай болуп атат? Саламатсызбы? Айтсаңыз, бүгүн бул жерге эмне себептен келдиңиз, анан саат канчада келдиңиз, эмнеге эрте келдиңиз? Азыр саат 9-да башталат экен да жумуш. Мен паспорт ID картка тапшырганмын да, анан кече суббота күнү обедкече келген экен паспортум. Анан бүгүн байрам болуп калгандыктан 3 күн. Мен 8:30 деп эртерээк келип алып алайын деп өчрөт болуп кетет. Анан эртерээк келип алып алайын деп эртерээк келдим. Бирок саат уже 9:00 болду, келип калыш керек эле, күтүп атабыз. Саат таңкы 9. Бул убакта мекеменин эшиктери ачылып, жарандарды кабыл ала баштады. Мекеменин жетекчиси ден соолугуна байланыштуу өргүгө чыккандыктан ордуна жетектөөчү адис суроолорубузга жооп берди. Жетектөөчү адис. Жетектөөчү адис, жетекчи барды? Жетекчи больничныйда. Азыр орун басар аз келет. Чалдым аз, байланыштым аз, жолдо жатат. Ошол кишини күтүп турасыздар. Не себептен тартасыздар? Биздин максат эмеңиздер барбы? Мен атым Самара, аты жөнүм Парпиева Самара, удостоверением. Биз ТМЖ деген телеканалдан келдик. Биздин максатыбыз ушул мына Нокат райондук жарандар тейлөө, калкты тейлөө борбору кандай иштеп жатат? Ушул мамлекет берген кызматтар мындай элге жеткиликтүү болуп атабы, тейлөө сапаты кандай болуп атат? Ошону гана чагылдырып берүү үчүн келдик. Башка суроолоруңуз барбы? Жок, суроолорум жок. Хорошо, иштешебиз, тартыңыздар. Азыр иш 9-дан башталат. Биздин жетекчибиз больничныйда. Азыр ушул өзүңүздөр көрөсүздөр аны. Анда биз менен чогуу жүрсөңүз, суроолор болот. Чыгарыңыз. Негизи багы азыр пандемия шартында кабарыңыз барды, жарандар баягы 1,5-2 метр аралыкты сакташ керек. Анан сөзсүз түрдө маска менен иштеш керек. Бирок бул жерде ушул сиздердин өзүңүздөрдүн кызматкерлериңиздер дагы маскасы жок тейлеп жатат да. Неме кылыңыздар? Чыгып неме кыласыздар, маскаңызды тагып аласыздар. Мисалы кызматкерлер боюнча кандай айтасыз? Бул жерде азыр эже жанатан бери биз байкоос алып турдук. Эч кандай мындай бет кап жок эле иштеп жатты да. Хорошо, азыр тагышат. Эми жумуш иши башталып атат да. Эртең менен адамдар барды суук барды кирип алышат да, туура. Ошо аз тагып ал. Аз кызматкерлер өзү 9-дан башталат жумуш сиздерде? 9-дан башталат, ооба. Эсептен кечигүүлөр болот деме? Эми көбүнчө бизде башка райондордон келишет да. Ошо азыр келишсе, азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Анан негизи бир суроо да. Бизде багы санариптештирүү жылы деп 2019 ма 2000 ага 2020дагы бир канча ушундай бир жыл деп жарыяланды да. Анан сиздерде ушул эмне иштер аткарылды санариптештирүү жылында? Азыр бизде бар жок электронный. Бар жок электронный болуп калды. Мурдагыдай неме жок, камералар коюлуп калды бул жакта. Ар бир немеде камера бар, ар бир сотрудникте.
базага АСБга койгондо дагы, учетко койгондо дагы ар бир камера менен болуп калды. Негизи санариптештирүү жылында бир катар кызматтардын тейлөөсү жакшырып, онлайн форматка өтүп, коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюлар айтылган. Бирок Нокат району мындай алдыга жылуудан артта калыптыр. Баягы эле эски системада иштеп жатыптыр. Өлкөнү санариптештирүүгө даярдыктар 2018 жылы эле башталган. Январь айында президенттин жарлыгына ылайык 2019 жылы региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланды. Ага ылайык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматка өткөрүү боюнча масштабтуу иш башталды. Анын алкагында түндүк ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасына 31 мамлекеттик орган кошулду. Коопсуз шаар долбоору ишке ашырылып, Бишкекте алгылыктуу иштеп башталды. Кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестри жана бузуулардын бирдиктүү реестри деген автоматташтырылган маалымат системалары ишке кирди. Бул иштерге 2 миллиарддан ашуун акча каражаты да сарпталган. Эми жөнөкөй тил менен айта турган болсок, өлкөнү санариптештирүү иштери толугу менен бүткөндөн кийин идеалында жарандар кандайдыр бир документтерди алуу үчүн ошол мекемеге барбай эле үйдө отуруп, чөнтөк телефон аркылуу тийиштүү кызматка кайрылса болот. Мисалы, мурдараак сиз электр энергиясы, суу, газ үчүн ошол мекемеге барып акча төлөп келгенсиз. Азыр болсо атайын тиркеминин жардамында эле телефондон эле төлөп койгондой. Ушундай эле кызматты мамлекеттик органдардан алууга болот. Мисалы, кандайдыр бир аныктамаларды сиз мамлекеттик мекемеге барбастан эле онлайн форматта бул кызматтар менен пайдалансаңыз болот. Бирок мындай ыңгайлуулуктар аймактарга жете элек окшойт. Айта кетчү жагдай, өлкөнү санариптештирүү иштери бир нече жылга созулуучу процесс. Нокат райондук жарандарды паспортташтыруу бөлүмүндө жалпы ошол 7 кызматкер эмгектенет экен. Бул деген ошол багы жетекчини дагы кошкондо экен. Бирок тилекке каршы бул жерде ошол саат азыр 9-дан 15 өттү. Бирок кызматкерлер болгон 3 гана кызматкер бул жерде иштеп жатат. Ал эми кызматкерлердин аздыгынан кезек күтүүлөр дагы пайда болуп атат. Мыйзам боюнча иш ордунда болбогон кызматкерлерге кандай чара көрүлөрүнө кызыктык. Өзүн мекеме жетекчисинин орун басары деп тааныштырган жаран аларга сөгүш берилерин айтты. Эң кызыгы, сөгүш бере турган кызматкер өзү да жумушуна 20 мүнөт кечигип келди. Азыр объяснительный жазышат булар. Анан кийин ошого карап туруп чара көрөбүз азырчы. Анан меники чисто человеческий фактор болуп калды. Болбосо ондой эме кылбайт элем. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Абал оор болуп атат. Анан с подозрением на ковид деп азыр 118-ди чакыртып анан кийин мен келдим бул жаккачы. Эптеп калтырып бүгүн эптеп буларды бир жаңсыл кылып абеттен кийин жооп сурап мен кетпесем болбойт. Кызыктын баары бул кызматкер жумушка келгенден кийин башталды. Улам бизди бир бөлмөгө чакырып, оюн айта албай жатты. Жокмертиле кылып кеткилечи, жок эстеме кылбагылачы. Бардыгыбыз мен байлөөбүз бар. Берем муну. Биз мындайга жеткирбейт элек. Себеби биз раса көп байлап турат азырчы. Булар коррупция деп бир отуну баягы. Азыр коррупция да ала албай калды. Вообще ала албайбыз. Биз азырчы байлагандар көп. Санариптештирип бергенден бери вообще кыла албайбыз. Анан ошол өзүбүзгө сөз тийгизбеш каракет кылабыз да. Ошон жоктон эле сен эме кылчу. Мындай көрүнүштөр мамлекеттик мекемелерде тынымсыз эле болуп, жең алдынан кол алышып, чоң-чоң иштердин бүтүп жаткандыгы эч кимге сыр эмес. Болгону мына ушундай өз ишине жоопкерчиликсиз мамиле жасап, эл көзүнө иштемиш болгон жетекчи, орун басар жана жөнөкөй кызматкерлердин айынан карапайым калк убара болуп жатат. Буга чейин Нокат райондук ошол жарандарга паспорт берүү мекемесинин ишине бир топ нааразычылыктар айтылган. Мына өзүңүздөр көргөндөй биз ошол мекемедеги бардык иш процесси кандай жүрүп жатат, тейлөө сапаты кандай болуп жаткандыгын чагылдырып берүүгө аракет жасадык. Буга чейин паспорт берүү мекемесинин ишине көп нааразычылыктар айтылган. Мындан улам биз мекеменин ишин көзөмөлдөө жагы кандай болуп жаткандыгына кызыктык. Эми паспорттоо жетекчиси жаңы келген. Ал жерде өзгөрүүлөрдү баштаган. Дисине ага чейин ушундой сөздөр көп болгон. Анан жаңы келген жетекчиси иштеп жатат. Эми келгенден бери мында пандемия болуп, неме болуп, дисине контакт көп болбоду. Эми эске алабыз, бирок ЗАГСта камера немелерибиз бар. Анан кийин эң негизгиси булар азыр жанагы кызматтарды акча түрүндө көрсөткөн үчүн азыр полностью банк системага өткөн ал жагычы. Эми бул жерде чындыгында баягы жарандар менен мамилеси гана көзөмөлгө алыш керек азыр. Акимдин сөзүнө таянсак, баары жакшы экен, бирок иш жүзүндө андай эмес.
сааттап кезек күткөндөр жана кызматкерлердин шалаакылыгынан улам жөнөкөй ырастамадан тарта паспорт алууга чейин айлап убара тарткан жарандар көп.